Айтыңыздарчы, ошондо аткаруучу бутак, сот бутагы, мыйзам чыгаруучу бутак кайсынысына киргиздиңиздер? Курултайды. Үч бутак бийликтин үч бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Ошондуктан бийлик бутагы деп эсептелбейт. Анткени Конституцияда андай норма жок. Саламатсыздар. Депутаттар. Мен өткөндөгү кайтарып сөзүңүздөрдү айтып келсин. Мектепти курган ушул тапта курултайчылар жүрөт Айыл апаны кыдырып. Эмне проблеманы чечип берем, мектебин куруп берем деп айылдарды айыл өкмөттөргө кат жазып атышат. Туугандар, мен курултайчымын баланча деген. Айылыңарга барам, жакында элди чогултуп койгула, элдик жыйын өтөм деп жүрөт. Анда ошентип жүрө берели анда. Андан көрө мына колу бутун биз тушап, мына кыскартып атабыз, бутадык мына. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган зыя ушуну кабыл алганда биздин Бир жолу шайланат, суроосун берет. Элдин көйгөйүн айтсын алдагы. Жооп филармонияга келсин, чырк эттирип сүрөткө чоттагы кетип калат үйүнө болду. Bir жылда bir топ келип туруп, айтыңыздар болду. Bir жыл жетет сиздергечи. 3 айда же 6 айда жолугуш деген да көптүк кылат силергечи. Силерге жөн гана акчаны кетирип, жөн эле ызычы кылып, топ, анан силерди автобус менен ташып, силерге дагы чай берип, мамлекетибиз бүгүнкү күнү кризисте турганда. Келечекте аныктаган учурлары көп кездешет. Ушул курултайыбыз бир уч адам жасалмай көчөгөнүн аркасында муктажда. Ошону 3-чү кылымда кулуклар менен каймашкан президент бизди капкага алган жеке менчик өзү Ушылган болчу, алардыкы даяр, уюштуруу комитети кеңешип, ал баяндамаларды эртеңки күнгө жылдырды. чек арага жакын